Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Исаак Ньютон дарак алдында олтурганда анын башына алма түшкөн окуяны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол окуядан кийин ал магниттик тартылуу күчүн аныктаган. Бирок ошол эле учурда чымын кона албай турган жерлер дагы бар. Бүгүнкү видеодо тартылуу күчү жок жерлер жөнүндө айтып беребиз. Видеону көрүүгө даярсызбы? Анда баштадык. Мистери Спот. Мичиган штатынын 50-жылдардын башында изилдөөлөр жол көрсөтүүчү аппараттын иштебей калганын байкады. Бардык аспаптар диаметри 300 футтон тышкары майданында иштеп баштады. Анын себебин күчтүү магнит майданы деп аныктаган. Ошол гравитация бузулган жерге үй курушту. Бирок ал жерлер саякатчылар кызыгып көрүүчү жерге айланды. Калифорниядагы аномалия. Мына Калифорниядагы ушуга окшогон жерлер бүгүнкү күнгө чейин сыр болуп келүүдө. Гравитация аномалиялары Кулба курулган 46 метр майданында иштейт. Бул жерге оюн зоок кылуу физиктер тарабынан тыюу салынган. Бул тууралуу Хусосон гравитациянын аныктамасында ананви изилдөөсү чоң өзгөрүүлөрдү айткан. Ошол үчүн саясатчылар кызыктуу жер болгон. Алтын таш Мьяма өзүнүн кооздугун сактоочу чоң алтын таш менен белгилүү көрүнүшүнөн ал таш турган жеринен кулап кетчүдүү сезилет. Бирок 1000 жылдап өзүнүн салмагын кармап турган бул көрүнүш Аллахтын кереметинин бири. Сиз бул тууралуу эмне деп ойлойсуз? Өз оюңузду албетте комментарийге калтырганды унутпаңыз. Санта-Круздагы ыйык жер. Бул сыйкырдуу жер. 1939 изилдөөчү Джордж Фразей тарабынан табылган. Бир күнү жолдо бараткан эркек жолдон адашты. Өзү менен кошо алып жүргөн компастын тездик менен айлана баштаганын байкады. Ал изилдөөчү бул сыйкырдуу жерге кызыгып калды да компас ушундай тездикте иштеген жерди сатып алууну чечти. Анан бир аз убакыт өткөн соң ал жерге үй салды. Бардык жакын адамдарынын ал жерге келип көрүүсүн сунуштап баштады. Бул жер боюнча бүтүндөй Калифорнияга сөз тарады. Бул жерге келген адамдар ар кандай фигураларды көрсөтүп, буту колу менен ар кандай болуп турса да жыгылбайт болчу. Бул жерде суу дайыма жогору көтөрүлүп турат эле. Эгерде адамдар ушул жыгач үстүнө тоголок топчону койгондо, ал кайра жогору чыгат эле. Бул өзгөчө болгон үйдө эмнеге тартылуу күчү жок экенин таба алышпады. Бул жер саякатчыларга эң кызыктуу жерлердин бири болду. 2014-жылы ал жерге Калифорниянын тарыхы деген ысым берилген. Арагатс тоосу дагы бир тарыхый аномалия. Американын Арагатс тоосуна жайгашкан. Ал жердин кооздугун көрүү үчүн дүйнөнүн 4 бурчунан саякатчылар келишет. Алардын баары тоонун этегине токтоп, уккан нерсесин текшерип көрүүгө кызыгышат. Алар машинасынан түшүп өчүрүп койсо да, машина жогору көздө жылы берет. Андан да таң калыштуусу, сулар дагы төмөндөн жогору көздө ягат. Суроолорго жооп берген саякатчылар жогору чыгуу төмөнгө түшкөнгө караганда жеңил болоорун айтышкан. Бул Алланын кереметин караңыз. Бир дагы аалым мунун кандай болуп келгенин билбей келет. Канададагы магниттүү холм. Канадада адамдардын баарынын оюн өзүнө бура турган бир жол бар. Бул сыйкырдуу жерге көңүл бөлсөк, магниттик тартылуу күчү таптакыр жок. Бул жолдогу бардык машиналар төмөндөн жогору карап жүрөт. Бул жолдо мындай ыйык нерсе барлыгы 1930-жылдары машина пайда болушу менен билинген. Айдоочулар аябай таң калышкан. Ал жолдун этегине токтоп, тормоздан бүтүн алганда машиналар өздөрү кыймылга келет. Албетте муну биз Алланын керемети деп
билебиз, бирок кээ бир сабатсыз бул нерсени башкача түшүндүрүүгө аракет кылышат. Ал эми бирөөлөр болсо арбактар жактан экенин айтышат. Бийик тоосу бул жер Америка Кошмо Штатында жайгашкан жана башты айландыра турган жерлердин бири. Бул курулуштун көрүнүшүн адамды аябай таң калтырат. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, бул жердин тартылуу күчү менен кандай айкалыштыгы бар деп. Эгерде сиз бул жерге барууну чечкен болсоңуз, анда бул тажрыйбаны кайталап көрүңүз. Бул курулуштун үстүндө турганыңызда бөтөлкөдөн суу куюп көрүңүз. Ошол учурда бир кызык окуяга күбө болосуз. Суу төмөн карап куюлбайт, тескеринче ал тездик менен жогору учат. Ушундай кылып досторуңузду таң калтырам десеңиз, анда аларды ушул жерге алып келиңиз. Анан бир кичинекей нерсени төмөнгө карай ташташын айтыңыз. Досторуңуз сөзсүз таң калышат. Бирок сиз карап байкап туруңуз. Ошол зат келип бир жерине тийип кетпеш үчүн. Түркменистандагы кратер дарбазасы мындан 40 жыл мурун Орто Азия, Түркменистанда кратер пайда болду. Ал жердин жашоочулары жана саякатчылар бул жерди тозок эшиги деп лакап ат коюшкан. Бул жердин 1971-жылы диаметри 60 метр, чуңкурунда чоң газдуу чуңкур пайда болгон. Ошол учурда Түркменистандын СССРде жүргөн убагы болгон. Совет геологтору бул жерде табигый газ топтолушун тапкан. Алар казууну баштады. Бирок ошол учурда күтүлбөгөн бир иш жүз берер, жер кулап түштү. Ал жердин алдында чоң боштук бар экенин аныкташты. Натыйжасы ушул кратерге айланды. Изилдөөчүлөр жергиликтүү жашоочулардын кратерге уланышын азайтыш үчүн ал жердеги газды күйгүзүүгө аракет кылышты. Бирок кратерден чыккан газ эч азайбады. Ошондо пайда болгон кратер бүгүнкү күнгө чейин күйүп турат. Кратерди космостон дагы көрүүгө болот. Табиятта мындай көрүнүшүн бекеринен тозок эшиги деп аташкан эмес. Ал жака түшүү аябай кооптуу. Ал нерсеге карабай, ал жака түшүүнү каалаган бир адам бар. Ал Джордж Коронист. Канадалык таанымал саякатчы жана изилдөөчү ал жерден көп нерсени баарына даяр эле. Анын максаты суроого жооп табуу болчу. Эч болбосо ушул тегеректеги жашоочулардын микроорганизмине зыяны тийиши мүмкүн деген суроого мүмкүн экендигин далилдөө болуп, аны далилдей алган. Дем алуучу аппарат жана ысык өтпөөчү костюмга кратерге түшүп, ал жердин Кронис илемий жааматын таң калтыруу үчүн топурактарды издеди. Тозок эшигинин төмөн жагында дүйнөнүн эч жеринен таба албай турган бактериялар анык болду. Бул табылгалар астробиология үчүн аябай керек болгон. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.